Кыргызстанда кечээ 17-ноябрда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Бүгүн Бишкек шаарынын тургундарынын шайлоо боюнча оюн угалы кеттик. Кечээ шайлоого катыштыңыздар? Катыштык. Негизи татыктуу адамдарга өзгө керектүү нерселерди келечекке шайлашыбыз керек. Шайлап алышыбыз керек, бекитишибиз керек. Жаштар өзү өрсүн, иштесин. Кечээ шайлоого катыштыңыз да, э? Рахмат. Жок. Эмнеге? Мен кечээ границада өтүп. Кеч келдим. Жок болчусу. Жок болчусу. Катыштыңыз, э? Шайлоо мамлекет өткөзүп атканда катыш керек. Мамлекеттин жумушу мына ачык айтайын. Эмне мына Садыр Жапаров шунча көп жумуш жасап атат. Башка президентке караганда чындыгында татыктуу иштеп турат. Жолдорду оңдоп атат. Мекемелерди куруп атат, үйлөрдү куруп атат, пенсия көбөйүп атат, пенсияны жыргатып койду, зарплата көбөйтүп атат. Ошончун колдоп шайлоого катышыш керек. Сөзсүз катыш керек. Кыргызстанды колдош керек. Келечекте Кыргызстан кол гүлдөйт. Саматов эжеке кечээ шайлоого катыштыңызбы? Жок. Эмне себептен? Мен башка жакта пропуска. Станцияда? Эже саламатсызбы? Кечээ шайлоого катыштыңызбы? Жок. Эмне себептен катышабыз? Жумуштан болуп да. 8ге чейин болчу. Жетишпей калдык. Ооба. Катыштыңыз, э? Анан элдер азыр бул шайлоого катышпайбы, ошонун себеби? Ишеничтин жоктугу балким. Ар бирөө өзү тандоо жасайт да. Биз болсо үй бүлөбүз менен өзүбүздүн жарандык милдетибизди аткарып келдик.